Төрөлгөндө апакемда кубанычтан, алдейырын айткандарын кулак уккан. Эң биринчи жүрөгүмө сиңирилип, эне тилим жаттап алган. Бүбүсара, Адилия, Адетта, Аккуу көлүн көрдүм беле замандаш. Мындай иш-чаранын негизги максаты Кыргыздын элине эмгеги сиңген чыгаан өнөр адамдарын эскерип, алардын эмгекке болгон мамилеси менен ата мекенге болгон сүйүүсүн даңазалоо аркылуу өсүп келе жаткан жаш муундарды эмгектенүүгө жана мекенди сүйүүгө тарбиялоо, аларды өмүрү үлгү болгон инсандар менен кенен тааныштыруу. Бейшеналиеванын өмүр бою өзүнүн эмгегин сүйүп, ошол эмгектин үстүндө талыкпастан эмгектенип, өмүрү өткөнчөктү ошол кесибин аркалап келген инсан бүгүн 95 жашка толмок. Эгерде ал дагы көбүрөөк жашаганда бир канча Кыргыздын атактуу аңкын дагы канча өлкөлөргө таанытмак деген бир эскерүүлөрдү студенттердин жүрөгүнө салып коелу деп келдик. Педагогдордун айтуусунда мындай иш-чараларды студенттер жактырып кабыл алып, өздөрүн кызыктырган суроолорду да көп беришет. Ушундай иш-чаралар көбүрөөк болсо, биз ушул Кыргыз элиндеги мыкты инсандарды, ушундай атактуу адамдарды, окумуштууларды биз билбейт экенбиз. Ошолорду көп билгибиз келет, аларды кененирээк уккубуз келет, ошолор жөнүндө мындай көп маалымат алгыбыз келет. Анан ошолор жөнүндө көп суроолор берилет да. Мамлекеттик телевизион 33 жылдыгына жана Бүбүсара Бейшеналиеванын 95 жылдыгына арналган иш-чарада эне тилибизди кадырлап барктоо максатында студенттерге кыргыз тили кош канаты кыргыздын деген темада ачык сабактар уюштурулган. Тил ар бир адамдын өзүндөгү ички сезимин, баардык туюмун, бүтүндөй болгон жан дүйнөгө жаратылышка жана жан жаныбарларга болгон сүйүүсүн билдирүүдө өзүңдүн эне тилиңден өткөн, барктуу өзүңдүн эне тилиңден өткөн бай эч жерде жок. Ал эми жаштардын эне тилинин маанисин, маңызын терең түшүнгөндөрү алар айткан ырлардан эле көрүнүп турду. Эне тилим каным менен бир аккан, эне тилим күнүм менен нур чачкан, эне тилим туулганда мен уккан, эне тилим алдей бул энем айткан. Урпактарга өткөрүүгө өзүңдү урмат кылып карегимдей сактаймын. Ууру кески жоо бастырып келсе да, улут жүзү эне тилим сатпаймын. Бейшеналиеванын балетти эли анча түшүнбөй, жерип жүргөн кезде эле өз өнөрүнүн өтөсүнөн чыгып, даңазасы таш жарып, ал тууралуу атайын фильм тартылганы зор сыймык менен жаштарга айтылды. Кыргыздын баатыр, жүрөктүү, таланттуу инсан кызына жеке фильм тарткан, аны дүйнө жүзү көргөн. Мына ушундай адамдар менен сыймыктанганы келдик, урматтуу бизден бүгүнкү коом. Жаштар мындагы ачык сабактан алган таасирлери менен бөлүштү. Мен уккандан бир көргөн артык дегендей, ушул нерсенин баарын өз көзүм менен көрүп, патриоттук сезим мындан ары дагы көп ойгонду деп айтсам болот. Үланкыган күчтүү сезим тил менен, колдун учу, буттун учу сүйлөгөн, Кыргызымдын өчпөс чолпон жылдызы, Бүбүсара эрте кетти дүйнөдөн. Биз жаштар дайыма ушундай улуу инсандарыбызды биле жүрүшүбүз керек, эстей жүрүшүбүз керек. Биз Бүбүсара Бейшеналиева менен сыймыктанабыз, аны урматтайбыз, сыйлайбыз. Калия Карыбекова, Жакшылык Идирис уулу, билим жаңылыктарына.